Менин билишимче, мына кыздарым, балдарым республиканын булуң бурчунан келген экен, ар кайсы жерден ийгиликке жеткен, олимпиадаларда, эл аралык мелдештерде биринчиликти алып жүргөндөр чогулган экенсиздер. Мына эң туура сөздөр болуп кетти. Алдыга койгон максаттан эч качан тайбаш керек. Тынбай алдыга жыла бериш керек. Анан кийин эми эң негизгиси бул аракет кылсаңыздар, тынымсыз аракет кылсаңыздар, сөзсүз жеңишке жетесиздер. Анан биздин ишенгенибиз, мамлекеттин ишенгени, элдин ишенгени мына сиздерсиздер келечекте. Келечекте ушу жерде отурганыңыздардан баягы кыргызда жакшы сөз бар. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын кан болорун ким билет деп. Ушу жерден сиздер дагы араңыздардан ушу бир эл башкарган, президент болгондор чыгып калышы мүмкүн. Ошого үмүт менен алдыга жылышыңыздар керек. Үмүт менен ушу аракет кылышыңыздар керек. Тынымсыз, күнү түнү дебей, талбай эмгектенсеңиздер, эмгегиңиздердин акыбети сөзсүз кайтат. Ошондуктан мына сиздерге биз ишенип, биздин келечегибиз, балдарыбыз, ушундай билимдүү жаштарыбыз деп ишенип тургандан кийин сиздер биздин үмүттү өчүрбөстөн алдыга гана жылып кете беришиңиздер керек. Кыргызстандын эле ичинде биринчиликти ала бербестен, эл аралык аренада дагы жалаң биринчиликтерди багындырып жүрүшүңүздөр керек. Анан кийин турмушка аттанган кезде, ошондон баштап Кудай берген жаш өмүр бүткүчө чейин кыргыз мамлекетине, өзүңөрдүн элиңерге ошол алган билимиңерди, ошонун пайдасын элге, мамлекетке эмгек сиңирип кетишиңиздер керек да. Мына ушул максат менен алдыга жылышыңыздар керек. Мен сизге суроо берет элем. Келечекте ийгиликке жетиш үчүн өспүрүмдөр кандай 3 негизги артыкчылыктарга ээ болуш керек же калыптандырыш керек ошо өспүрүм убагында? Эң биринчиден аракет болуш керек, тырышчаактык болуш керек. Анан алдыга койгон максатка ишенүү пайда болуш керек. Эгер ишеним жок болсо, анда келечек жок болот. Сиз өзүңүз ошо алдыга койгон максатыңызга ишенимдүү алдыга кадам шилтеп кете беришиңиз керек. Тырышчаактык керек андайын, эң акыркысы. Ошондо анан кийин ийгиликке жетесиздер. Тайманбастык дагы керек. Рахмат. Чоң рахмат. Менин билишимче, мына кыздарым, балдарым республиканын булуң бурчунан келген экен, ар кайсы жерден ийгиликке жеткен, олимпиадаларда, эл аралык мелдештерде биринчиликти алып жүргөндөр чогулган экенсиздер. Мына эң туура сөздөр болуп кетти. Алдыга койгон максаттан эч качан тайбаш керек. Тынбай алдыга жыла бериш керек. Анан кийин эми эң негизгиси бул аракет кылсаңыздар, тынымсыз аракет кылсаңыздар, сөзсүз жеңишке жетесиздер. Анан биздин ишенгенибиз, мамлекеттин ишенгени, элдин ишенгени мына сиздерсиздер келечекте. Келечекте ушу жерде отурганыңыздардан баягы кыргызда жакшы сөз бар. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын кан болорун ким билет деп. Ушу жерден сиздер дагы араңыздардан ушу бир эл башкарган, президент болгондор чыгып калышы мүмкүн. Ошого үмүт менен алдыга жылышыңыздар керек. Үмүт менен ушу аракет кылышыңыздар керек. Тынымсыз, күнү түнү дебей, талбай эмгектенсеңиздер, эмгегиңиздердин акыбети сөзсүз кайтат. Ошондуктан мына сиздерге биз ишенип, биздин келечегибиз, балдарыбыз, ушундай билимдүү жаштарыбыз деп ишенип тургандан кийин сиздер биздин үмүттү өчүрбөстөн алдыга гана жылып кете беришиңиздер керек. Кыргызстандын эле ичинде биринчиликти ала бербестен, эл аралык аренада дагы жалаң биринчиликтерди багындырып жүрүшүңүздөр керек. Анан кийин турмушка аттанган кезде, ошондон баштап Кудай берген жаш өмүр бүткүчө чейин кыргыз мамлекетине, өзүңөрдүн элиңерге ошол алган билимиңерди, ошонун пайдасын элге, мамлекетке эмгек сиңирип кетишиңиздер керек да. Мына ушул максат менен алдыга жылышыңыздар керек. Ийгилик бул адамдын толукпай эмгектенип жана анан кыйынчылыктарды өткөндөн кийин келген чоң сыйлык деп ойлойм. Ийгиликтерге жетиш үчүн толукпай эмгектениш керек жана ката кетиргенден эч качан коркпош керек. Жана ошо каталардын үстүнөн иштеп, өзүн адам дагы өркүндөш керек. Мен ушу ийгиликтериме жетишиме мектеп жана мектеп мугалимдер жардам берди деп айта алам. Анткени 8-7 класстан баштап мени Кубанычбек Рахманов агайым жана Азамат Асылбеков агайым даярдап келген.
Бирок ал учурда менин каршылаштарым өтө күчтүү болчу. Ал учурда көрсөтө алчу эмесмин. Кийин биология илимине терең окууда мага Элбурс Тажыбаев агайым жардам берди. Жана дагы ата энемдин чоң салымы бар деп айтылам. Алар мага түрткү берип, алар мени колдоп, жана ошолордун ишеничин акташ үчүн көп ушу талыкпай эмгектендим. Жана дагы мен ушул жылкы республикалык жана улуттук олимпиадада 1-чи орун алдым. Жана дагы Британия өлкөсү уюштурган эл аралык олимпиадада алтын медаль алдым. Жана дагы ушул жылы Кыргызстандын атынан дүйнөлүк биология олимпиадасын жолдомо алдым. Ошо Кыргызстан атын коргойм. Жана дагы Америка өлкөсү уюштурган Flex программасынын жеңүүчүсү болуп, 11-чи класста экстернат аркылуу Америкада окуганга мүмкүнчүлүк алдым. Балам туура айттың, ката кетиргенден коркпош керек деп. Турмушта өзү көп ката кетиресиң, бирок ошондон сабак аласың. Ошону оңдойсуң. Баягы эми мындан кийин ушундай ката кетирбейин деп, алдында келаткан келечекте ошо жаңылбай алдыга жол жүрөсүң да, туура айтасыз. Ийгилик ишиңизде. Дагы мындан ары өркүндөп өсө бериңиз. Ошо эл аралык олимпиадага катышып атканда чет өлкөлөргө барып, ар кандай окуучулар менен тааныштым да. Көбү ошо өзүнүн өлкөсүндө, мисалы Россияда эл аралык олимпиадага өткөн окуучуларды чогултуп, бир нече жумалык сборлор өткөрүлөт. Аяка чет өлкөлүк тренерлерди, окуучулар чакырып, бирге баары ушинтип эл аралык олимпиадаларга даярданышат деп уктум. Ошо биздин өлкөдө да ушундайды өкмөт уюштура алабы деп суроо берди. Мен өкмөткө тапшырма берейин, болот уюштурсак. Аны сөзсүз болот. Мына министрге тапшырма беремин. Уюштуруңуз, бизде андай мүмкүнчүлүктөр бар толук. Только иштеш гана керек. Тапшырмаңызды кабыл алдым, аткарабыз буюрса.